Саламатсыздар урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер көрүп турган сиз менен тааныштырам аттуу биздин алгачкы программабыз. Биз силерге дал ушул алгачкы программабызда тааныштыра турган инсан бул Баткен областтык саламаттык сактоонун координатору, Баткен областтык үй-бүлөлүк бирбелешкен ооруканасынын директору Бөрүбек Арзыбек Асаналиев. Мен азыр дал ушул Баткен областтык үй-бүлөлүк медициналык борборуна келдим. Сиздерге тааныштырып өткөндөй, бүгүнкү биздин чыгарылышы дал ушул Арзыбек Асаналиев менен болмакчы. Assalamu алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Сиз эртең менен ушул жумушка келишиңизден тосуп алдык. Биз атайын көрүүчүлөргө сиздин урматтуу Арзыбек Асаналиевич ишмердүүлүгүңүз боюнча таанышып кетебиз. Себеби дегенде көпчүлүк эле бул биле бербейт экен, мындай кандай жумуштарды аткарат деген суроолор болушу мүмкүн. Ошого сиздин ишмердүүлүгүңүз менен тааныштырабыз. Кандай дейсиз? Бул жакшы. Бул имаратка 2019 жылы август айынан көчүп келдик. Бул республикалык бюджет тарабынан курулган типтүү поликлиника болуп саналат. Үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору болуп. Анан бул август айынан баштап туруп бул жерде ушу Баткен шаарына, районго биз ушу бардык, ушу медициналык жардамды, методикалык жардамды баарын ушул жерде көрсөтүп келебиз. Биздин имаратты мен ойлойм бул республикага жок десе да, типтүү имарат. Ошондуктан биз бардык нерсени кийгенден кийин ыңгайлаштырып алдык да. Бул жаңы заманбап аппаратура, кадрлар менен дегендейчи. Азыр бардык шарт бар да бул жерде, толук кандуу шарт. Толук кандуу. Амбулатордук деңгээлде. Анан азыр өкмөттүн жаңы статус алгандан кийин жеңилдиктер берилбеди. Ошол жеңилдиктер боюнча дагы буюрса бул жерде чоң бир жетишкендиктер болот. Кире бериш регистратура. Бул жерде регистратура дал ушул жерден катталып, регистрация болуп туруп, андан ары врачтарга кайрылса болот экен, Бул жерде үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунан анан жана узкий сертификат эки жакка бөлүнүп тур, анан онлайн азырчы регистрациячы. Көп эле байкашпайт да, могу жерде онлайн регистратура меткеji аркылуу эле интернеттен эле катталып туруп, кайсы убакка, кайсы күнгө, кайсы врачка жазылып түз эле келсе болот да врач. Бул жака келгенден кийин онлайн дагы. Онлайн же болбосо ошол интернеттен жөнөкөй любой телефондон кирип туруп, омейсин терсе өзүнүн кайсы регистратура түбүскө болгонун чыгат да. Анан кайсы врачка келгенде ошол жерден тандап эле келсе болот. Не обязательно болот. Аны туура айтыңыз, көпчүлүк эл билбейт да ал. Билбейт. Анан кээ багы келип алып очередте турушат, андай болбойт. Анан мондойлорду жанагы Москва шаарына барганыбызда чоң жакшынакай ооруканаларда ушундай бар экен. Аябай жактан анан келип туруп биз өзүбүз барып өздөштүрүп алдык. Бул жерде эч ким адашпайт да. Мисалы кан алуучу бөлмө 128 могул жака барсам 128 бул жакта көрүнөт. Бул жерде мына көрүп турсаңар, урматтуу көрүүчүлөр, баардык кабиналардын номерлери бүт баары жазылган, врачтардын аты, сааты, кабыл алуусу бүт баары жазылып тур. Анан бул жерде азыр лаборатория, эртең менен саат 11ге чейин толук анализдерди кабыл алат. Азыр биз дарыгерлер менен жыйыныбыз бар, ошол жыйын бүткөндөн кийин толук кандуу таанышабыз. Демек, бүгүн жыйыныбыз бар экен азыр, Азыр врачтар менен ошол жерде жыйын өткөрөбүз, ушундан беребиз. Бул жакта толук кандуу. Үчүнчү этажда. Бул жерде биринчи, экинчи үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу. Бул жерде ошол өзгөчө шаардык райыс. Бул жерде эки кресло бөлүнөбүз. Бар врачтар үй-бүлө болгондуктан бизде Баткенде билесиз 8 жарымда көпчүлүгү үй тока. Врачтар бардык кайрылуу боюнча врачтар жетиштүүбү сиздер? Жок. Жетишсиздик бар. Жетишсиз дарыгерлер бар. Мисалы нарколог, психиатр, азыр инфекционист врачым кетип атат. Ага бир инфекционист врач сүйлөштүк. Буюрсага жакында келип мындай врач жок болсо эле кайра эле врач табат. Чоң маселе да. Ошон үчүн бизде жалпысынан облус боюнча 171 врач жетишсиз. Мына эми жумуш ушинтип башталды. Бүгүн Арзыбек Асаналиевичтин жумушу боюнча сиздерге көрсөтүүнү туура көрдүк. Азыр мына кабинеттен кирдик.
Негизи 8:30 канчага чейин иштейсиң? 8:30 5:30 чейин иш болот өзүчү. Көпчүлүк дарыгерлерибиз бир ставкада иштегендер бар. Так катуура сөйлөй бересиң. 1:25, 1:30 ставкада иштегендер бар. Көпчүлүк учурда саат 3-кө чейин полностью бардык спецтер болот. Андан кийин негизи 5:30 чейин бардык жардам көрсөтөбүз. Эгерде 5:30 кийин келип калса, же болбосо кандайдыр түндүндө болсо, биздин тез жардам бөлүмүбүз да ошол жерде. Ошол жерге кайрылса, анан эгерде абалы оорураак болуп турган болсо, аны областтык ооруканага бул жерден жөнөтөбүз. Эми бул жерде эл уже көнүп калганда кечинде келбейт да бизге эч кандайчы. Бир гана тез жардам кызматына кайрылышы мүмкүн. Азыр келбейт. Азыр бардык система онлайн болгондуктан биз программаларды онлайн жана каттоо деп атпаймынбы? Ошо каттоолорду областтын аймагындагы бардыгын ушул жерден көзөмөлдөп турат. Анан кээбирки медициналык жабдууларды бул жерде өзүбүздүн базабыз бар. Ошо базага мисалы кандайдыр бир оорукананын оборудованиясы керек багында болсо, ошону бул жерден эле көрө алам да онлайнчы. Башка райондордо карап турсак туура Кызылкия бул жагы Лейлек тарапта. Мага саламаттык сактоо тармагынын координатор катары тегине ошол жерге милдетин жүктөлгөн катары бул областта мисалы кандайдыр бир учур болуп калбасын. Кечээ акыркы учур бул Кызылкияда болгон. Роддомдо турат да. Түнү менен баягы аялдарды эвакуация кылып, балдарды эвакуация кылып, анан эртең менен эле ошол жерге барып, на место көрүп, мындайча айтканда жеринде маселени чечкенге аракет кылдык. Арзак Русанович, быйыл медицина тармагына айрыкча ушул Баткен областына өзгөчө көңүл бурулуп жатат да. Мен мына быйылкы жылдан жакында эле билет элем, мына Кадамжай шаарындагы ооруканага жүрөк кардиология боюнча отделение ачтыңыздар, э? Жаңы. Ал ангиограф деп коет. Бул ангиографтын бул Баткен областында биринчи жолу да бул. Бул Кадамжайда аймактык ооруканасында ачылды. Бул жүрөккө кан тамыр аркылуу келип эле стенд коюлат да. Анан жүрөккө кан тамыр аркылуу эле кирип, диагностика кылат да. Мисалы ошол жерде кан тамыр канчалык поражение болгон, кандай деңгээлде болгон, ошондой кылган мүмкүнчүлүк болду. Анан жана специалисттер келип жасапчы. Анан ал аппаратура эмес, Лейлекте биринчи жолу жүрөк операция жасаганбыз да 2 жыл алдынчы. Лейлекте. Бул Бишкек шаарынан келип, улуттук ошол борбордон келишип, бул биздиге мондай аппаратураларды өздөрү ала келишти, мондай даярдык болуш керек деп бизге талап кыткандан ошо азыркы Разаков шаарындагы Лейлек жалпы графика борборунда ошондой операция жасалды. Бул аялга жасалган, ошо аял жакшы. Негизи облус аймагында сиз жана айтып кеттиңиз, бул жерде врачтар жетишсиз деп. Облус аймагында дагы ушундай толук эле жетиштик бир канчалык деңгээлде силерге билинет? Мисалы үчүн азыр элдин саламаттыгы үчүн мен ойлойм бардык врач жетиштүү болгон жакшы да. Сөзсүз. Мисалы жөн эле бир эле көрүнүш да. Мисалы азыр Кулундуда хирург травматолог жок. Аны биз Кызылкиядан вактылуу метод менен 1 айдан кече барып өтүп кеттик. Азыр Кадамжайдын врачтары ал жакта иштеп жатат Кулундуда. Вактылуу метод менен. Ал жерде мисалы кандай бир кырсык болуп калат, бирөө жыгылат, травма алат. Операция жөнөкөй эле аппендицит болуп калат мисалы да. Ошондой учурлар болуш үчүн ал жакка вактылуу метод менен врачтар барып иш алып барат да. Мындай биринчи очередь демедик 5-күн боло турган болуп бири күнү саат 11-де башталды. Бул жерде бар награда алгандарды ошол жерде барып, ошол жерде тапшырабыз, ошол жерде губернатор катышат, акимдер катышат, анан чакырылгандар катышат. Сыйлык алгандар сөзсүз барып, ошол жерде катышырга керек. Анан ал жерге колдоп да, жактан өзүнө уюштурулат. Биринчи бөлүк официальный бөлүк ошол жерде драмда болот, экинчиси бул Айкөл ресторанында экинчи бөлүгү бул тамак асы ошондой нерселерди көрөбүз. Экинчиси бул дагы бизден министрликке көрсөткөн наградалар жетиштүү калды, ошондуктан кечирээк беребиз деп. Ошон үчүн аны кечирээк беребиз. Бештикеге жекелеп канча барат деп, ал убакта келип калса, ал убакта беребиз.
алтын балалыққа жіберген балдар келді. 30 бала жіберді. 30 балалыққа келді. Уже бар. Ondan keyin kuyusulardan жоқ та. Kuyusulardan жоқ, biroq buyurtqi жылға сап kuyusu 30-ға жақын склад, угольный склад. Ondan keyin макрота жинай тұрған жерлерде яма беккераны смета түртіп кеткен береміз. Инфекционный контроль келгенде кеше санапсыз келіп қой, замечание қойып қой. Ошонда шыққаннан соң сонан қараңғылар шықты, потому что оңайға шыққан. После береги. Оны ескерттің ме? Шықпайсыз деп. Бұлай жей барады да. Zademe врачтарменен көйле отырбайсыз. Пат-пат отыруларым. Анан кийин жанагы эмен айтып койду, блогер жүргөн бейтаптар баам болуп калат да. Арзек Русланович, мындай жыйындарды мына биз Баткендегисине көп болдук. Кызылкия, Кадамжай, Лейлек тараптардан ушундай жыйындарды уюштуруп көзөмөлдөп турасыз да? Бул эми мындай жыйындар азыр заман талабы да, современный. Азыр WhatsApp'tan эле группабыз бар, группадан эле азыр баары жыйып туруп эле. Онлайн жыйын өткөрсөм болот го, заман талабы. Онлайн. Кээ бир учурларда бизде багындай жок да. Саат 11 болуп калыптыр, жоксо кеч болуп калыптыр, түн болуп калыптыр, эч жокто, любой время чалып туруп эле. Давайте кандай обстановка кандай, абал кандай, андан кийин эмне болуп атат районунда, эмне жыйын болуп атат. Андан кийин мына биз көп тасар баягы областтын жетекчилери уже кошулуп атат. Көрүнөт. Жыйынды ушундай эле өткөрүп форматта обстановка кандай эртең мындай билсек болот да. Анан квартальный өзүбүздүн баягы жыйындарыбыз бар. Совместно фонд, СЭС, жүрүш ишкананы эле топтолуп алышкан. Биздин тармак бир, анан кылган ишибиз бир да, жумушубуз. Онлайн түрүндө сиздин жана көзөмөлгө алып турганыңыз бул албетте жакшы да, иштин алдына жылуусуна себепкер болуп атат, атайынчы. Анан эртең менен керки учурда райондордо обстановка өзгөчө болуп калат, өзгөчө чалышка туура келет, байланышка туура келет. Ал убакта түн бир эле жанакындай учур болуп калат. Мисалы, кээ бир учурларда кандайсыздар? 5-ші күнү, 1 күнү саат 11-де Апа Зайнапов атындагы филармониясында ошо медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамын белгилейбиз. Саат 11-ге жылды. Ошондон баягы сыйлык алгандардын кече тизмесин жибергем. Ошонун баарын ошол иш-чарага катышууну камсыз кылгыла да. Андан кийин кулунду боюнчачы Абдулаким аке, бул жерде баягы хирургдар, травматологдор иштеп атат да ал жакта. Кадамжайдан иштеп атышабы, жакшы. Азыр кандай операциялар жүргүзүп атат? Ошо өзүбүздө кылып аткан операциялардын баардыгын травматологический, хирургический операциялардын баардыгын жасап атат. Биз алардан өтө ыраазыбыз. Травматологдон дагы, хирургдон дагы өтө мындай баардык жагынан бизге жардам берип атат да. Хирургический профиль боюнча. Анан Жыргал Ибрагимович, кече мен ойлойм төрөткананы көрүп, жетекчилик биздин саламаттык сактоо министрлигине аз убактылуу милдетин аткаруучу жакында Көзбек жана анын орун басарлары Уланбек Асанович барып көрдү. Ал жерде мен ойлойм, жана өзүңүздөр билесиздер, бул жерде баягы төрөт бөлүмүнүн толук кандуу подвалдары сел каптап, ал жердеги бейтоптор баарын эвакуация кылганбыз да. Кызылкия шаарында? Кызылкия шаарындагы. Мен айттым го, эртеси күнү ошол жерге барып, жерин коллектив менен иш алып барганбыз да. Кыска маалымат берип койсоңуз, Жыргал Ибрагимович, азыр кандай ситуация ал жерде, эмне кылып атасыңар?
Geçen günü, o 28. iyun günü, Tampak'ın millet halklarına Jakın Oğuzbek sözdü, orun basalarından koşa geldi, koşa şahardın askeri yara başlağı жүрді. Özüңdөргө маалым болгондо 18 iyun günü баягы Коктолдурдун түшкөн жаандын кесепетинен Кызылкаш шаарында сел Бул селдин кесепети ошондо сиздерге ооруканаларга да тийип турду, Сөзсүз. Бул жерде сел үйдө жактан келген дагы төрөтканын подвалдын полностью каптаган. Полностью каптаган. Анан түнү менен элдерди эвакуация кылып алып чыгып кеткен отуруп келди. Бул анан биринчи жолу эмес, бул 77 жылы, 92 жылы, анан 2007 жылдары дагы ушундай болгон экен, бирок 77 жылы менен барабар болду дейт, могул эмесче ушундай болуп массу сактаган. Бирок биз ошол күнү эле балдарды жана көргөн аялдардын баарын эвакуация кылууга жетишпедик. Азыр биздин менен балдар бөлүмүнө бошотуп, аброгутта кылып, анан ошол жака көчүргөнгө биз жетишкенбиз. Азыркы күндө бир гана ушу шаардыктарды гана алып эле деп ошол жакта кызматты атап өткөрүп, анан райондордон дагы ушул крайне келип калганда, анан айкаба бейкаба аларга деле жардам берип атабыз. Подвалды азыркы күндө баягы биз эмнелерди алганбыз. Электрический анан дизель менен курута турган жана калорофил деп койгон чоң печка. Ал су иштеп аткан мезгил су иштеп туруп, анан кийин санэпидстанция 3 жолу обработка кылды. Азыр мына кургандан кийин дагы обработка кылып туруп, анан бир айга жетпеген, бир айлык бир ай керек да, дагы ошол жерден ремонттоп калмай келип, анан кийин пайдаланып бул селдин кесепетинен ооруканада жаткан адамдардан жабыркагандар болгон жок, орутта жаткандар. Сел келгенден уже полный затопитип алган да. Ал селден огороддорду баскан, полный басканда, мындайча айтканда ал жерде эчтеке күчүк болбой калды. Свет өчкөн. Свет жок. Ошондуктан ошол жерде булардан Кызылкия жетекчилиги, бул оперативти ошол жерде тез жардам кызматы менен иш коргондон жардамга барды. Булар аялдарын өздөрү ар жака жөнөтүп, үйүнө жөнөтүп, ошолор бөлүмүнө операционный бар ал жерде. Ошол жака азыр төрөт бөлүмү, ошол отделенияда азыр өзүнүн функциясын милдетин аткарат. Жакшы, эми Арзбек Курсанович дагы бир эл суранган суроолордун бирөөсүн сизге бергим келип турат да. Мисалы үчүн бизде Баткен шаарында жана ошондой эле облус аймагында медициналык аппаратуралардын жетиштүүлүгүбүз бизде канарийиз. Ошол боюнча маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Мен жетекчилерине коштошойм. Ладно, мейли баарыңар ишиңерди кыла бергиле, маалымат болсо, азыр кайра дагы чалык байланышып, эгерде кандайдыр бир абал болсочу. Ладно, бир күнгө даярдык көргүлө. Мындай оборудованияларды мисалы бир эле акыркы азыр жакын күндөрү 2 рентген, портативный рентген, анан 2 стационарный рентген келет атты. Анан бул областтык саламат сактоо мекемесинин мисалы акыркы бир 5 жылдан азыркы күнүнөн айырмаланып болбойт да, салыштырып болбойт да. Бул жана сиз айтып аткандай медициналык жабдууларды көп мекемелер ала алды да. Анан пандемия учурунда андан кийин акыркы коогаламда эле бир топ аппаратураларды алганга, анан өкмөт тарабынан, бюджет тарабынан берген мүмкүнчүлүк болду да. Бул эми эмнеси менен жакшы? Бул эми бейтаптар ошко барып эле дарыланып, же болбосо ошко аппаратурага түшпөйт. Мисалы бир эле акыркы баягы бул томография эң негизги. Бул жеке болсо дагы, жеке болсо дагы гемодиализ борбору. Буга да муктаждыктар бар. Азыр эми биз жана рентген аппаратура боюнча маселе жок.
Облус аймагындагы ооруканаларда рентген аппараттары боюнча маселе жок азыр. Маселе жок. Азыр дагы 2 аппаратура келет, ошолорго райондорго беребиз, портативныйларгачы. 2 стационар, 2 портативный. Анан бир стационарды мен бул жерге коем. Бул жерге койсок, бул жанагы өкмөттүн өзгөчө статусун алганда, бул амбулатордук деңгээлде рентген, УЗИ, андан кийин флюорография аппаратына түшкөндөр баары бекер болуп атпайбы. Анан кээде бизде азыр могул жерде элдерде түшүнбөс болуп атат да, эмне үчүн областтык ооруканага барсак рентген платный депчи. Биз элге мындай 2 бөлүктө бөлгөнбүз да, амбулатордук жана стационардык деңгээлде. Амбулатордук деңгээлде УЗИ, рентген, флюорография аппараты бекер. Ал эми стационарга барып жаткан учурда 50% жеңилдиктер бар. 50% жарандар үчүн. Жарандар үчүн. Баткен облусунун жарандары үчүн. Бул сунушту мында биз өзүбүз айтып, ушундай элге жеңилдик, кандай жеңилдиктер болсун дегенде биз ушундай сунуш киргиздик да. Бул өкмөт тарабынан баардык эсептелип, ушу туура көрүлүп, биздин сунушту кабыл алып, азыр ишке кирип иштеп атабыз. Биз уже 15-марттан бери биз амбулатордук деңгээлде ушу диагностиканы баардыгын бекер кылып атабыз. Ал мисалы кээинки жарандар башында ойлогочту да, бул эми акция болот же болбосо кандайдыр бир мөөнөткө чейин жок, мөөнөтү жок, чеги жок. Бул ар дайым ушундай. Ар дайым ушундай. Кайсы убакта болбосун, мисалы эч жак боюнча анан кээинки учурларда медициналык кароодон өтүш керек болуп калат. Ал учурларда мисалы ишканалар менен азыр өзүм келишимде эле иш алып барабыз. Андан кийин жарандарга ооруп келген учурда кандайдыр бир жерден чөндү көрүнөйүн же болбосо медицина кароодон өтөйүн деген жарандар болсо, ал жөнүнө келип, бул жерден өтсө болот. УЗИге түшүп, рентгенге түшүп. Азыр биздин өзүбүздүн да аппаратуралар менен таанышабыз, бирок биздин ушул бул имаратка көчкөндөн кийин бул COVID-19 илдети келип калды. Бирок бизге бир аз жеңилдик болду. Эгерде мен ойлойм, эски имаратта болгонубузда эч бир шок түзө албайт элек да. Кыйын болуп калды. Бул жака келгенде эле ошол колл-центрди организовать эттик, мобильный бригадаларды бул жерге организовать эттик. Тез жардам бөлүмү ушул жерде эң эле оор бул жумушта эң эле оор күндөрдөн бири бул пандемия менен акыркы согуш. Чек арада болгон окуя. Эң оор күндөр. Система бир жөнөкөй дагы бир суроо берип келди да, арзу кылсаңыз, мисалы үчүн жумуш учурунда жана айтып кеттиңиз, эң кубанычтуу күнүңүз кайсы күн болду жана эң мындай түйшөлткөн күнүң кайсы күн болду? Ошол боюнча кыскача эсиңизде кала турган. Эми бул калган. Эсимде калган бул эң кубанычтуу күн бул мына имаратка келишти. Имаратка көчүп келген күн. Бул мен буга чейин мында зам директор болгондо бул жерде мына кабинеттердин бир аз ыңгайсыз болуп калганда, анан ал убакта ошол жетекчилер айтканда, мындай биз аксакалбыз, бизге буйрбаса керек, силер жаштар келечек силердин колуңарда, кандай кылабыз деп. Анан кийин бул жерде көп жүрдүк да бизчи. Муну кандай кылып, бул кабинеттер эмне болот? Анан бүткөнгө чейин бүтүп, муну кандай жайгаштырабыз? Анан кийин мен жетекчи болуп калдым. Анан бул имараттын ар бир койгон кирпичине дагы мындай көңүл буруп, маани берип, андан сапаттуу бүтүрдү да. Анан бир 2019-жылы август айларында жана Курман айт, Айтарапа ушундай бир иш-чаралар болуп калды. 4 күн, 5 күн убакыт бош болуп калды да. Министрге чалганымды айттым, ушундай болуп калды. Ага чейин 1 ай алдын келип туруп, ушул имарат менен Сооронбай Шарипович ал убакта президент эле келип таанышып, анан кийин канча убакытта ушундай көчүп келген күчүп атты. Мен айттым 1 ай убакыт деп. 1 ай убакыт сурадым. Айткандай эле ушул 1 айдын убактын ичинде бардык эмеректер бюджет тарабынан каржыланып бүтүрүп, 1 айдан кийин ошол убакыт болуп калган. Ушундай оперативный ошол жерге көчүп кирип, элдерге айтып, бул жерде аксакалдарды чакырып, жакшынакай кылып кадым окуп, бул жерге көчүп келген бул эң убактылуу күн да. Бул неси жакшы. Биринчи кезекте бул элдерге шарт да. Кирсе жакшынакай, таза, жакшынакай дарыланып, уколдорун алып кеткен кандай жакшы. Анан баягысы бул иштеген кызматкерлерге да. Таза суу бар, канализациясы болгон. Мисалы, жылуу, кышында жылуу, жайында салкын. Бардык шарты бар да, лаборатория башка. Анан бул кубанычтуу күн, анан эң эле өкүнүчтүү бул, эң эле бир баягы жүрөктү өйгөн күн бул 29-30 апрелде. 2021-жылы. 2021. Чек ара окуясы. Чек ара окуясы. Буга чейин чек арада кандай чыр чыкса, биз мындай
оперативно иш алып барып 1-2-3 анан өлүм менен мынчалык өлүм менен аяктабайт эле да. Бардыгын сактап калганга аракет кылат экен. Анан ал жерде мындай өзгөчө абал, өзгөчө тактика болуп калды да. Биз барган учурда эле мен ошол жерде элем. Ошол жерде уже биздин позицияны аткыла баштады да. Аткылап, анан биз качып, анан кийин мен уже бронежилетте мен ошол жерде турбасам, билбейм, өзүмдү ушундай сезем. Мен кабинетте туруп эле башкарсам боло берет ал жакты. Бирок ошол жерге барып, тез жардамдарды канча бейтап болду, канча салып, ооруканага чалып, 5 больной кетти, мунунда огнестрельный, мунунда тяжелый, мунундай место даярда депчи. Анан ошол жерде отуруп алып туруп анан министрликке прямой доложить этип турдум да. Министр менен сүйлөшүп, тез санавиация учпаса, самолет учпаса болбойт, дарыгерлер келбесе болбойт депчи. Анан ошол жерден айтып деп тургандан кийин бул жерден ушундай абал болду. Масса эл уже больницага кайрыла баштады. Медиктердин дагы мындай өмүрү коркунучта болду ал убактачы. Сиздерде мисалы үчүн врачтар же медиктердин арасында жабырып калгандар болбодубу? Ошол жерде турган учурда головнойдо абал оор жарандар бар. Көп дегенден тез жардам кызматына эл багындай да, давай айда бол деп элечи. Ошо көчкө салып эле барган учурда ошол жерде аткылоо болгон. Аткылагандан качканда бул ошо машина ошол жерде мына байкасаң керек, чоң обрыв бар да, ошол жака скорый машина оодарып койгон. Бирок тилекке каршы фельдшер менен водителим бир маалда чуркап келди. Машина оодарылып калды. Мен айттым, өзүң аман эсенсиңби? Все, өзүң аман эсенмин. Анан ошол учурда БТР менен ошол жака киребиз дегенде раненыйларды алып чыгабыз деп калды машина. Анан медиктерден барып анан мен айттым, мен кирем. Бир фельдшерим алдым, анан экөөбүз ошо головнойго кирип ошол жерден бир 6-7 больныйды алып чыктык да. Эң оор бирөөсү бар болчу. Анан кармап БТРдин эшигин билесиң да, кичинекей эле. Анан кармасаң колунда бул жагда ранениясы, бул жагда ранения, көкүрөгүн кармайсың, көкүрөгүндө ранениясы. Оор больной болчу, анан арам карма, анан ошол жерден алып чыктык. Биз түшүп больной издеп атканда миномет менен аткылап турду да. Ошол жерде ойлойсуң. Эми чындыгында бизде Баткенде иштеген бардык тармактар үчүн Баткенде өтө кыйын. Сөз. Кыйын. Бул чек ара маселеси чечип элибизде тынчтык болсун мындан ары. Оорудан. Бул имаратта анан биз баягы областта биринчилерден болуп багында кылганбыздар. Россия багында Спит инфосвязь аркылуу Россия Кыргызстан ортосунда ошондой бир келишим бар. Мобильный лечебно-диагностический комплекс бар. Бул КАМАЗ да, чоң үлгүдө КАМАЗ. Ошондой 2019-жылы барып биз техникаларын алгансыздар. КАМАЗды алганбыз. КАМАЗды мобильный КАМАЗ 2019-жылы зам министри көз барып Москвада ошол жерде тапшырганыбызды катышып, ошол жерде Москвадан алып келгенде. Бул КАМАЗдын өзгөчөлүгү бул жерде багы ичинде кальпоскопия аппараты бар, гинекологический креслосы бар, лабораториясы бар, анан УЗИ аппараты бар, ЭКГ ушундай бар. Бул лабораторияда негизги багыты ВИЧ, СПИД, сифилис, анан гепатит Б чыгат. Багы алыстуу, тоолуу, шарты оор. Мисалы Таразонага барды да, Канга барды да, жобосо ошо Канга коюлуп, ал жерде врач жок да. Ал жак тоолуу. Ал жерде балким ол гепатитке ошо анализ алынбайт болчу. Ошондон барып сразу анализин билгенге, оорубаган эксперт сразу чыктык да. Бардык бар ичинде. Бардык аппаратурасы бар. Ал Россия фонду тарабынан каржыланат. Азыркы мына өздөрүдөгү баягы окуяга байланыштуу азыркы күндө 1 ай 1,5 ай иштедик. 1,5 ай азыркы күндө токтоп турат. Эми дагы келишим түзөбүз. 2019-дан бери иштеп келдик. 2020-жылдын башында иштедик. 2 жыл иштедик. Ошо Тез жардам мунаасы сиздерге жетиштүүбү? Тез жардам боюнча жалпы область боюнча 44 бригада бар да. 44 бригада. Анан былтыры ошол буга чейин, пандемияга чейин 20-дан ашык муктаждык бар эле тез жардам мунаасына. 22 тез жардам мунаасына муктаждык бар эле. Ошол муктаждыктардын бардыгын камтай алдык да. 24 машина келип туруппуз. Демек жетиштүү. Пандемиядан бери. Ооба. Бардык жерлерге жетиштүү. Бирок азыр Саламат сактоо министрлигинин мына кече дагы кат менен кайрылдым. Дагы 5 тез жардам мунаасы.
мындайча айтканда тез жардам унааларындагы категорияга бөлүнөт да. Мисалы жөнөкөй эле жарандар ташыган анан реамобиль болот. Реамобилдин ичинде жана ИВЛ аппаратурасы менен оснащенный болот да. Мисалы областтык ооруканада бир тез жардам унаалы бар. Оор аялдарды Ош шаарга жеткиргенбиз. ИВЛ аппаратта. Кээде учурда лейлек болуп калат ошондой аял. Кадам жайда болуп калат. Ошол учурда ошол машина жетет да. Саналяция биздики. Ошол жерге жетип, аялды алып, тяжелый аялды аппаратка салып, аппарат менен анан Ош шаарына 5 саат, 6 саат жол жүрүп ошол жака жетет. Бир гана ошондой. Биздин скорыйлар ичинде баягы жөнөкөй оснащениясы, жөн ичиндеги бир аз 2 дефибриллятор, биринчи инсан жардам көрсөткөн мүмкүнчүлүгү бар. Тез жардам. Азыр кырсаңыз мына аппаратуралар менен, рентген аппараттары ар бир менен таанышабызбы? Ооба, азыр биринчи, экинчи күндө дарыгерлер толду. Бул жерде таанышабыз. Иммунолог дарыгер, кече бул жерде вакциналар бар, ошол жерде сакталат. Сакталат, Сакталат. Көп вакциналарды. Мисалы, мурда градусник коюп байкала турганбыз, азыр электронный градусниктер. Эч алдай албайсың. Бар электронный. Муну компьютерге салып эле, кайсы убакта канча градуста болгон холодильник уже билип алсаң. айтып турат. Номерону бар. Ошондой заманбап үлгүдө техникалар каралды. Бул көрүнүштөр бүт бар экен. Эгерде узаткычтар, вакцина сактайт. холодильниктер, вакциналар бар да. Мисалы бизде свет өчүп калса, азыр мен дюжөктө да көрсөтөм. 100 киловатт. Автоматически коюп коебуз. 8 секундта, 5 секундта жанат экен. Минуттан 1 минут ичинде свет берет да. Ушул 35-40 секунд ичинде свет берет. Орнотулган генератор. Өз алат экен да, уже светти багып туруп, өзү каданча берет. Дюжок менен койгон, ошо жакшы аппаратура. Кандай жакшы. Свет өчүп калды, вакциналар эмне болот, кандай болот? Багында жок да. Андай маселе болбойт, Жок, андай маселе болбойт. Бул жерде эмдөө бөлмөсү 212 бөлмө. Бул жерде баягы балдарга плановый Саламатсызбы? балдарга баягы плановый прививкалар жасайбыз. Бул Бул жерде жаңы врачтын жазуусу боюнча келсе укол жасатат да. Бул жерде айтып берсеңиз, кайсыларга вакцина жасайбыз, кайсы балдарга жасайбыз? 2 айдан баштап 56 жашка чейинки адамдарга жасайбыз. Шунда ар бир пациент врачебный кабинетке кирип, бөөктөр болсо таразага түшүп, температурасын өлчөтүп, анан врачка кирип, уруксат алып, анан мага келип прививкаларын алат. Ар бир өзүнүн ошол 2 айда, 3,5 айда, 5 айда, анан 9 айда шал ооруга каршы, анан 1 жашта кызамык, тепки, кызыл көнөкөй, анан пневмонияга каршы эмдүүлөрдү алат. 2 жашта көкжүтүргө каршы алат. 6 жашта дагы азыр 6 жаштагы балдарда паразит болгонуга байланыштуу азыр КПК бурда КТВ деп берчү элек, кор краснуха. Азыр эми кор краснуха деп кызамык, тепки, кызыл көнөк деп 6 жашкадан ошолду кошуп баштадык. Ошондон баштап 10 жаштан баштап 56 жашка чейин ДСМ деп коебуз, дифтерияга каршы, ооруларга каршы прививкаларды алышат. Бардык жарандар үчүнбү же силерге катталган жарандар үчүнбү? Жок, бардык жарандар үчүн. Бардык жарандар үчүн. Бул эми рейси бар, биринчи, экинчи катталган. Маанеси бар, бир кабинет болот. Самозилдер. Суу дайым бар. Кафелер. Анан бул холодильниктер. Өзү холодильниктер, жана мен айткандай көрдүм. Бул вакцина сакталат бул жерде. Жанагы эмеден бар экен. Электронныйлар. Көзгөчө. Температурасын көрсөтөт. Жаңы бүт бар. Противошоковый препараттар. Бизде кандай бир учурда противошоковый болуп калса, алып Бул жакта ийне сайы бөлмөсү элек. Бул жакта 10 жаштагы 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 10 жа
birinchi ekинчи үйлөр birinchi ekинчи үйлөр дарыгер тобуна келген жарандарды жолубуз ушул жерде назначено ошол жерде процедура жүргүзөбүз. Бул оорукана чындыгында жакшы болуптур азыр кылсаңыз. Жана бул Бактелдерден билген бир жакшы көйгөй бар да. Бактелдер областтык азыркы мына бейтаптар жаткан ооруканада. Бул дагы мен ойлойм жылы эскилиги жетти да. Ушуну дагы жаңылоо же болбосо реконструкция кылуу же болбосо башка оорукана салуу боюнча пландар барбы негизи? Мына кабинетте көрсөтүлөт. Бул оорукана боюнча азыр кечээ донорлор менен сүйлөшкөнбүз, перинаталдык борбор куруу боюнчачы. Бир 100 керебет килоайып таштаган бир оорукана курайлы деп жазып проектин түзүп сметаларын дайындап атабыз. Эгерде алар уруксат берсе, курабызды макулдугун берсе, ошол аракта менен баштайбыз. Анан жана мен ошол баягы событияны айтып кеттим. Ошондо муктаждык көзүбүзгө көрүнүп калды. 100ге жакын байлар батпай калды. Ошолор батыш керек. Тез жардам көрсөтүш керек. Операция кылышыбыз керек. Ошол учурда мына муктаж чыгарылып калды да, ошол азыр жер тилкеси бар, 4 гектарга жакын. Курайлы депчи. Демек планда бар. Планда бар да. Себеби бейтаптардын бардыгына жардам көрсөткөнгө бардык шарт менен күчү болуп атат. Биз оперативно операционный блокторда операциялар жасадык, жардам көрсөттүк. Эртең менен уже самолет менен уже Бишкекке чыгардык. Себеби аларды реанимациядан место бошотушубуз керек. Дагы поток болуп калса кандай болот? Ошон үчүн эле Эл өтө күтүп жаткан маселе да, бейтаптарга да ушундай заманбап жакшыраак имарат болсо жакшы болот, Кудай буйрсачы. Бул мындай замандын талабы биринчиден. Экинчиден бул элдин талабы да. Анан бул жерде мына кабинеттерде Бул жакта ички кабинеттер бар экен да. Гинекологический да, аялдардын эмеси гинекология болуптур. Аялдардын көрүп ушул депчи бардыгы электрон. Муну бүт бар электрон да, өзү түшүп. Лампалары, аппаратурасы электрон, кичинекей чакан. Бүт бары жаңы туугандар, караңыздар. Медицинага ушунчалык көңүл бурулганы бул албетте баарыбызды кубандырат. Бул жерде үйлөр дарыгерлерде. Тосмо болбой эле. Ар бир кабинеттердин стол, стулдар, стелдер, сметте, Бүт бары жаңы. Кечип коюңуздар. Бул жерде барды бизде ооруканага кирсең, стеналарды барды кагып ийди. Онда кылбайда телевизорго коюп, современный ал байкасаңар ар бир этажда бир телевизор бар. Маалыматты бериш үчүн отурган бейтаптарды көрөбүз. Бул жерде мына кезек күткөндөр бар, ушул жерде күтүп турушат. Кезек күткөндөр үчүн орундуктар да бүт баары жаңыланган орундуктар, караңыздар. Саламатсыздарбы? Булар баягы бекер приписание чыкты. Мына рецепт. Бу азыр рецепт жазында. Рецепттер уже электрондо. 1 жашка келген бу бала. Прививка алган келди, бирок азыр мындай кошуп сая тургандар жок. Азырынча кан деле жазды. Кийинки жума барда прививка. Анан каны 110 жакшы, бирок сатылган тарса коюш үчүн рецепт жазды. Бүт баары электрондо. Электронный. Буга жазгандан кийин кодун жазып беребиз да. Кодун жазып бересиздер, Кодун жазып беребиз, ОМС менен аптекалардан алып алат да. Мынасы. Burada рецепт жазычылык колдочу. Азыр ошол электронный болуп жакшы болуп калды, ыңгайлуу. Burada баарын колдо жазып жатсаңдар. Баарын колдо жазычыбыз. Азыр кодун эле жазып, справкага жазып. Демек, медиктер үчүн кыйла жеңил ыңгайлуу болуп калыптыр да.
жанагы өнүккөн сайын жумуш алдына жыла берет да. Конечно, нагрузкалар көп. Ооба. Мында гана 50 миң халкы лайфташтан болса, азыр районда 100 миңден ашык да. Район шаар. Бул жерде баягы акушер гинеколог Демиров 117-чи саламатсызбы? Бул врачым обедке музейде отурат азыр. Музей врачым да болгондуктан музейде отурат. Обедке прием музейде отурат. Мына таразга булар дагы жаңы келген окшойт. Булар да баардык таразга өзүнө таразга. Бул жерде гинекология кичинекей чакан бар. Лампасы, классы, гинекология керестебиз баардык аппарат жаңы. Эстебиз. Кененетине бар протезшок. Первый помощь көрсөтүп турган. Биринчи жардам көрсөткөнгө. Бул лампалар. Жамтыр. Оо. Немесе карап тур. Өзү лампасы. Кичинекей чакан. Бул баягы 12 неделяга чейин өзү аялдан туруш керек. Анан ушул жерде турган аялдар баарын учетко алып, бул жерде ошол кайсы убакта келиш керек, качан музейге түш керек, кайсы анализ тапшырыш керек. Баардык келгендерге ушундай көрсөтүп, айтып, Дарыгерге чейинки бөлмө дейт бул тарабы. көрөбүз. Дарыгерге чейинки бөлмө, дарыгерге давлениясы, температурасы, пульс баардыгы даяр келет да, карталар мененчи. Анан дарыгер көрөткөн эгерде баардыгы болсо сразу эле осмотр кылып маани берет да. Анан бул жерде Электронный тараза булар, электронный тараза. Жүрөкөй эле таразага тартып, боюн өлчөп. Мисалы бул жерде ингаляцияларды, карталар бул жерде турат да. Бул жакта электронный карта немелер, Мисалы кайсы бир участканы, кайсы бир бак болсо, мисалы карталар менен келет, көрөбүз. Анан жазып берет мындай. Бул эми октябрда төлөгөн болот экен. Октябрда. Бул жерде ар бир ушу катталганын өзүнүн титраты эме журнал болот экен да. Азыр биздеги ЮНИСЕФтин жаңы проектиси бар. Проектисиге бир азыр жаңы картаны өзү типтүү баягысын алдык. Мындай өзгөчө карта да. Ошондой картадан алдык, мына жерде заявканы берип туруш керек. 5 миң картаны кылып туруп, мына көрөлү, ыңгайлаштырып, сонун да. Отметка кылып эле, кете бересиң да, ал бир аз болсо дагы мына кыздарга жеңил. Так, 219 пор бөлүмү дейт. Жерде ошол жерде врач мисалы жөнөкөй эле назначение кылган болсо, бул жерде келип, уколду алып, капельницаларды алып. Процедура кылышат бул жерде. Бул жерде келип жатып, процедура. Бул кейсиmin өзүнүкү. Азыр ылдыйда дагы бар, женский мужской бар, аны да көрдүк. Так, анализдер саат 11-ге чейин алынат деп жазып коюптур. Мына биринчи кабатына турат, анализдин жыйынтыктары 112-чи кабинеттен берилет. Саламатсыздарбы? Кондиционер бар экен, азыр ысыкта ушул сөзсүз түрдө керек. Бардык шарт. Эми кан жака барасыз? Бул жерде жөнөкөй эле кандын анализин бул жерде алабыз. Анализди алабыз. Бул жерде 11-ге чейин ол жанагы байкайсың, көрсөң, бул жерде бейтаптар үчүн да. Тосмолор бейтаптар үчүн бул жерде анализин тапшырып, андан ары тажрыйба байкасаң, бардык салып жиберет. Антисептик, салфетка, анализ жеткилеген.
Бұлардың бары арнайы мектебі Бұл жерде лаборатория ашылды ба? бұл жерде заран қабылы Заран қабылы. заран қабылы өзі Анализдер saat 11'e çeyin alınmadı. Thomas Bey. Көрсетер урматтуу көршілер, негізі медицинада тазалықты тазалықты бірінші талап қылынады. Бұл жерде сөз анализ алғаннан кейін мына спиртной мен қолды жуып тұрып, мына емекті бұл жақтан салфетка. Демек бүт барлық шартыны өздөштүрүп алган. бұл жақ жаңа байқалған бұл жақ уже бұл жақта бейтаптар келген бұл жақ только персонал Ошон үчүн бұл жақ жабық жабылды. екі жақтан жапқанбыз бұл жақта персонал келген Курс тууралуу бір дәнеш. өте бағы анализдер реактивтер болғандықтан таналар осындай да лабораториялар Росков тұратын. Азыр Бұл қандай аппаратура? гематологический аппаратыбыз көп жылдан бері пол автомат иштейт. Анан бул жерде азыр bir 3-4 күндүн ичинде жаңы компьютерлер келет. Буларды мына көрүнөт, интернетке туташтырганбыз. Бүт бар. Интернетке туташтырганбыз. Ушул жерде баягы амбулатордук карта бизге ишке киргизилсе электрон. Ошондо жана врачтар амбулатордук карта, электронный рецепт, электронный кезек. Ошондо баардыгында цифровизация болуп калды. Анан аппаратураларды жаңыртып айтып атабыз. Буга чейин бул аппаратты иштетпегенбиз, ушундай болот. Азыр Ардек Курсанович, мынау клиникалар бар ғой, жеке клиникалар. Жеке клиникаларга барсак ушундай шарт да. Мен азыр бул жерди көрүп туруп, жеке клиникадан да жакшынакай шарттар бар экен деп таң калып жатам. Бардык шартын мамлекет түзүп бериптир. Сен айткандай бул жерде баягы мамлекет шарт түзүп берди, ошону эми аманаттын таза кармап, ушундай шарттар талап калтырып биз бул жердечи. Тазалоо, ушундай эле өзгөчө бир мамиле жасоо боюнча лабораторияга иш алып барабыз. Туура бул оорукананын курулушунда, бул оорукананын бүтүшүндө, ишке киришинде сиздин салымыңыз аябай чоң экен. Бул сөзсүз түрдө элдин эсинде кала турган эмгек. Бар болуңуз, бул жагы кандай болмак? Мисалы көп жерде байкайсың, мисалы бир жерде кийинип анан бир жерде ишке алып барып, жок бул жерде андай эмес. Раздевалка бул жер, Kızlar için kızlar için giyimleri bu жерде kızlar giyimleri çeşitli кийимдерин алмаштырып турган, ак халаттарын кийип турган, Ana bu жақта шығып кетті. Bu жерде реактивтер сақтаймыз біз. Дары-дармектер бе? Реактивтер, ошо керектүү дары-дармектер, реактивтер. Маска турат, пачкасы менен. Полностью холодильникте сақтаймыз. Көрдүңүзбү, ар бир этаждан өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул жерде дагы температурный режим. Свет өтсө, значит бизге мына реактив испорчен болот. Ошон үчүн свет өчпөш керек. Светте дагы болуш керек. Талап ушундай. Өчсө жараксызып калышы мүмкүн да булар. Бул да эми кандайдыр бир убакытка чейин холодильник ачпаш тартиптери бар, өзүнүн эрежелери бар. Ошон үчүн свет өчкөндөн кийин бул эч ким ачпай, тартылбай сактайт да. Ошондо азыр мурда ушуну азыр эми свет өчүрмө эле автоматически бизде жүрөк иштей баштайт. Жакшы. Ушундай иштейт. Реактивтер керек, холодильниктер. Анан кээин учурда мындай. Көрөсүңүз? Аппарат балки анан резонанс кылат го, антип силерде мына красный келет, бизде ошондой экен. Келет үйү. Красный өзгөчө биздики баардык сериясы менен кан алганда мурда канды азыр канды жөнөкөй эле баягы кичинекей бабочка иглоталар көп деле полезный болбойт. Ошолордон алабыз. Жарандарга көрсөтүлө турган жанагы аксыз биринчи жардамга жетиштүү бүт керектүү дары-дармек тестleri бар да бүт бар. Ооба, азыр мен ал складтарга киребиз.
Дагы бир скалатка келип баратабызбы? Бул жерде Сааматтык сактоо министрлиги тарабынан ушундай технический аппарат алганбыз. Миндрой деген аппарат экен. Бул азыр Бул кандай кызматта турат? бул эми көп анализдер чыгат. Мисалы общий билиридин, мочевой, альбумин. Анан бул жерде өзү бөлүм башчы өзү отурат. Корректировка кылат, өзүнүн аппаратын киргизип, корректировка кылат. Көп мүмкүнчүлүк, функциясы көп. Анан бул жерде баардыгы көрүнөт. Окей. Ушунда жетишкендикте, урматтуу көрүүчүлөр, бул медицинадан, ооруканадан эч кандай көйгөйсүз келип текшерип кетсеңиздер болот да. Мурдагыдай бир анализ тапшырып коюп, бир жума күт артынан чыгып калыптыр деген маселе эч калбай турат. Элдерге мындай шарт түзөлдү эсте, ошол элдер мисалы сиз айтып аткандай жумалап, болсо 2 күндөн анализим жок деп, мындай сиз айтып аткандай жеке менчик ишканада лаборатория бар. Өзүнүн жоксо телефонуна, же болбосо врачына жөнөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Анализ тапшырды, кайсы врач жөнөттү? Ошол врач керектүү анализди ошол жерде көрүп алат. Цифровизацияга түшүш керек. Заманында талабы. Элдерде уже талап баштады да. Микроскоп, музаткыч. Мында өзгөчөлүктөр бар, көтөрмө шкафтыч. Кырктар да. Самолоттор иштейбейт. Коркунучу жок. Бул да өзү воздухта полностью тартып. Воздухты тартып, Жаң келген экен. Адамга жугуп калуу дегенси бар коркунуч болбойт. Баардык талаптар, микроскопторубуз жетиштирген. Мен азыр көп кунталда мындай стулдар көрүп атам да. Жакшынакай сапаттуу. Кожаный болот, көрдүңүзбү? Болот. Обработка кылган талаптар. Талабы да, инфекциялык контроль талабы. Жумшак жакшынакай стулдармы? Ар бир кабинетте кондиционер. Кондиционер барын байкадык, баардык кабинетте бар экен да. Азыр эми биз элдерге мындай колдо эле бергенге аракет кылып атабыз. Эми колдо чыгарып, бул жерге келгендерге берипчи. Мисалы эртең менен 11ге чейин алабыз дегенбиз. 11ге чейин анализ алып, саат 3тө уже элдерге анализин жыйынтыгын берген. Саат 3тө чыгат, а? Аралыгы 2-3 саат эле болгон. Ошон үчүн эми көпчүлүк баягы жарандар түшүнбөйт да, эмне үчүн 12де келип алып анализ тапшырган депчи. Эми анализ тапшырышынын бир жолу бар. Кечинде дагы туура тамактаныш керек, эртең мененки баягы заараны, эртең мененки анализдин дагы өзүнүн баягы мааниси бар. Кээ бирөө дагы тамак жеп алып тапшырам дейт, эртең менен делет. Ошон үчүн мындай тамак бар, ошо эртең менен баягы жеңил, барын ичпей турган жеңил тамак деп да, эртең менен ачка аракет анализ тапшырса, анализ туура чыгат. Bir surоо бар да, мына жакында өзүңүз көрдүңүз Кыргызстанда, жалпы республика боюнча ооруканаларда инсулиндин тартыштыгы мына кант оорусу менен ооругандар үчүнчү тартыштык болду. Биз сизде Баткенде кандай? Бизде деле ошондой. Тартыштык болду. Жок. Азыр складты көрөбүз. Складта подвалга чыгабыз. Азыр министрлик айтып атат, ошол кийинки айдын 5 жолдорго чейин аракет кылабыз. Баардык камсыздык бергендечи. Кече Эдил Байсалов жанагы Минкаптын зам министри айтып кетти. Биз бир партия инсулинди алып келдик. Айтылган. Бирок азыркы биринчи партия баардык нерсени камсыздай албайт. Бирок ошол жана муктаж болгонго жетет. Анан экинчи партиясы келип, экинчи партия менен камсыздай алат. Башка дары-дармектерчи кант оорулар үчүн сиздин азыр бериле турган дары-дармектер бар беле? Азыр мына складты көрсөтөбүз. Бир эле багы эмес, бул жерде 3-4 анализдер багы бар.
дары-дармек алатыбызды көрсөтөм. Кайсынысы кандай? Складка келди окшойт, э? Мынау бизге милдет областка ушундай сахарный дары-дармектерди жеткирүү, ташуу, ушундай баарысын биз милдетке алабыз да. Биздин милдетибиз. Ошондуктан бизде бардык дары-дармектерди ушул район шаарлардагы бар, ушу бизден алып кетет. Ошондуктан бизде өзүнүн градусун сактоо менен ушу талаптар бар. Ошону талапты ушуну аткарабыз. Гүлназ өзүң айтып бергин, бул кайсы дарыларың бар, бул жерде кайсыларын Саламатсызбы? Бул жерде биздин первичке берилүүчү инсулин эмелерибиз бар, левемир. Азыр эмеде протофаноз эме болгондугуна байланыштуу, бирок левемирибиз достаточно, ушудан берип атабыз больныйларга. Кан торуусуна керектүү дары-дармектер бар? Ошонун заменители. Анан бул жакта актропиттер, лантус. көрүзбү бар да. Булар акысыз берилет да, ар жакта акысыз элге. Булар баарысы акысыз. Буларды Бул жакта минериндерибиз бар. Буларды өзүбүз Бишкек шаарынан ошол атайын температурада авторефрижератор бар, ошол автоунаа менен алып келип, ошол жерге калабыз да. Эң негизгиси бул өзгөчө ошол температурный режимде сакталыш керек. Сөзсүз. Мына кечээ дагы айтып кетти, демек жакын арада инсулин маселеси да чечилет окшойт билебиз, э? Жакында. Бизде анан баягы саламат сактоо мекемелерине көбүрөөк гуманитардык помощь керек да, мына гуманитардык помощь маскалар. Булар маскабы бүт бар, э? Маска карантинде өтө аты улук болуп кетти, керек болду. Бул биздин баягы склад дары-дармек сактоочу. Мындай дары-дармектер. Оке, дары-дармек жетиштүү. Эч кандай баягы жок бир гана Бул да муздаткыч окшойт, э? бул сейф, атайын өзүнчө сейф. Ошону жабылып сакталыш керек да. Мындайда элдер мындай тура калыш керек да. Мисалы келген орунан мисалы неврологический ооруларда бардык эле дарысын берет депчи. Жок, бизге өзү буйрук бар. Ал буйрукта бизде жизненный лекарственный средства деп коет. Ошолдо переченде бар дарыларды гана ала алабыз да. Эгерде мисалы мен инсульт оорусу менен ооруп калдым, ошондо бир фирмада бир врач дары жазды, ошону алып бериле. Ал жок. Ал бизде талаптагы дарыларды. Эгер ооруп келдиңби, биринчи жардамды көрсөтөбүз. Ошо дары-дармектерди акысыз көрсөтөбүз ушулар менен иштеп. Ошон үчүн элде тура калып келсем, дарысы жок, же болбосо кандайдыр бир багында случай болбой. Андай сөздөр мен деле угуп калам да, жанагы больницага барсак дарысы жок экен, ары бери дегенче. Демек аны туура түшүнүш керек экен, да, муну. Конечно, себеп дегенде аны Буйруктун негизинде гана да. кандай буйрук болсо, ошондой. Мисалы мына жөнөкөй нож бар. ФАПтарга, багыларга бересиз. Полностью лечение кылып бере албайбыз да биз. Пациент келгенде первый дозаны көрсөтөбүз. Жакшы. Мисалы парацетамол детский. Бир бала температурши болуп келип калды. Мону ичиребиз. Температурасын түшүрөбүз. Карасак уже температура түштү, жакшы. Андан кийин назначение кылып туруп врачка жөнөтөбүз да. ФАПтарда. Же болбосо, эгер боло турган болсо, өзүнө назначение кылып беребиз да. Жакшы. Биринчи жардамды сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Сөзсүз. Анан жанакындай сахарды өлчөй турган аппараты бар, тест полоскалар. Бул аппараттар сизде барбы? Ооба, бар көрүңүз. Кайсы ФАПтарда. Бул аппаратты кандай кылып бересиздер? Бул эми ГСВ ФАПтарда лабораториялар, биздин лабораторияларга берилет. Эгерде жөнөкөй жаран келсе, ошол жерде ФАПта же болбосо ГСВда ошо жөнөкөй эле сахарын көрүп туруп, повышенный болсо повышенный, низкий болсо низкий деп айтып, ошол жерде жардам көрсөтүп, диагностика кылган жакшы. Мисалы кээ жарандар бар, мисалы айылдардан, мисалы Баткенге түшүп келиш керек да, атайын ушул үчүн. Жок. Эгерде ошо ГСВ болсо, ГСВ. Бардык дары-дармектерди склад. Бул экинчи склад. Бул жерде биз келгенде бул жер пустой эле комната болчу да. Эчтеке жокчу. Анан бир аз болсо да мындай талапка ылайыкташтырайлы деп
Аны өз мондай такталар менен акылчы. Көрдүңүзбү мына ковидке каршы мына складтагы формалар запасы менен. Ошол штабтын протоколдоруна ылайык, баягы жок дегенде 6 айлык запасты болсун дегенден ошол пандемияда кандай болуп кетишин билген жокпуз да. Запастан кеңири алганбыз, азыр мына ковид боюнча айтып калдыңыздар, Арзек Кусанович, мына азыркы учурда Баткенде ковид катталуу жоголдубу азыр? Бизде жок бадай? Азыр андай учур жок. Андай учур жок, Андай учур жок. Бирок карантин убактында эле Баткен областында мындай өтө эле көйгөй болгон жага менимче аз эле болду окшойт да, бейтаптар. Эми Бишкектегидей чорный июльдай болгон жок. Болгон жок. Бирок баягы элдердин түшүнүүсү, аң сезими жок ковид жок да дегенде ишенмегендер болду. Бирок баягы өзүңүз билесиз, ковид учурунда ооруканадан качып кетип үйүндө каза болгондор жарандар болду да. Мына бул эми элдин баягы көз карасы ушундай болуп калды. Бир аз анан өлүм күчөгөндөн кийин эл сезе баштады да. Анан бизге мондай формалар жок болгондуктан элдер алып келип берип атышты, жеке ишкерлер берип атышты. Анан бир эле элдер эмес, бул врачтардын да мындай боевойдук деп коет го, мындай өздөрүнүн аң сезимиде, коркуу сезимиде болду. Кээ бирки врачтар биринчи кезекте мен кирем деген учурлар болду. Ал учурда мен ойлойм бул биздин Баткен элиден айланса болот да. Биздин Баткен эли өзү жөнөкөй жакшы эл го. Ооба. Мына тамак ашыңды же, мына формаңды ки, бизди дарыла дегенде эле бардык шартты түзүп берди да элчи. Анан бир случай болду да. Бир байке келиптир, мына өзүдөн эле аксакал эле Баткен шаарынын тургуну. Мен үйдөн де ниет кылып чыктым дейт, ошо 50 000 сомду ошо кислородный концентрат алып берип дейт. Ошол менин акчама мындай бирөөлөр аман эсен калса экен деп туруп алып чыктым дейт. Анан кантип алам дейт да. Мен айттым, мен азыр сиз менен бак кылганга убакыт жок, бирок мына балдар алып келип атат. Ушулардын телефонун берейин, ушулар менен байланышың, балким алар Турциядан заказ кылып, Турциядан алып берип калар. Деп анан ал байкеге айтып, ошол акебизге айтып, анан ал ошол балдар менен сүйлөшүп 50 000 сомго бир заказ кылып алып келип берди да. Үйдөн ниет кылып алып чыктым дейт, машинамда жүрөт дейт, ошону мен алып берейин деп деп. Концентратор аппарат. Анан бул дагы бир өзгөчө бир мындай жүрөгүнөн чыгып да эми ошондой учурлар да болду да. Бирок сиз айткандай Баткенде мына эл өтө эле врачтарга колдоо көрсөтүп, жакшы жардам кылды чындыгында. Элдин тамак аш керек десек макул дейт, мындай өзүнчө биз уюшсуздуктан анан бүгүн сен тамак аш алып барасың, эртең мен алып барам деп эле өздөрү группа түзүп эле анан баягы врачтарыбыз башында баягы дневной стационарларда көп жерлерде жатып калдык да. Анан кээ бир учурларда Москвадан да чалып атышты да, Бишкектен чалып, менин атымдан алып бар, муну кылгыла, мен да котором деп ошол өздөрүгө которуп, өздөрү тамак аш уюштуруп алып барган учурлар көп болду да. Мындай өзүң байкадыңбы, мындай абилеттерди телевизор коюп туруп. Маалымат ушул жерден эле, стеналарда көп нерсе. Бул жерде бүт сиздерге керектүү, сиздердин маалыматтар чыгып турат ушуну? Ооба, бул республикалык деңгээлдеги багы маалыматтар ушу биздердин ичибизде чыгат да. Так, күндүзгү ийне сайуу бөлмөсү экен. Бул жерде аялдардын өзүнчө аялдар өзүнчө бөлмө кылганбыз. Анан дальше эркектерки аялдардыкы өз-өзүнчө экен, э? Бул жерде аялдар өзүнчө. Бул жерде жатып. Жакшы, мына жумуш жүрүп атыптыр. Азыр укол сайып атып, ушул жерде. УЗИ бөлмөсү. Сиздерде аялды көрүп атыптыр, эми дальше киргиз. Жок, көрүп аткан болсо тоскоол болбойбуз. Мына жумуш жүрүп атат туган. УЗИ бөлмөсүнө келдик. Бизде азыр жаңы токтомдо өзгөчө статуста. Мен айтканда амбулатордук деңгээлде ультраның жүзінде барлығы ақысыз. Аялдарда қандай бір жаран болсын, Баткен облысында. Ақысыз? Жарандардың ақысыз. Бұл жерде
негізінен екі УЗИ аппаратура бар. Бұл жерде бір аппаратура бар. Үшінші этажда тағы бір аппаратура бар. Көбінше Урал аппаратура. Бұйырса биылғы жылға дағы аппаратура пландаштырабыз. Жана айтып кеттиңиз го, бул жерде азыр жалпы Баткенде жалпы эле тургундар үчүн бул жерде УЗИге түшүү акысыз, мамлекетте бир акча төлөнбөйт. Мисалы, электин жараны жосы кызыкан жара бизге келсе деле биз делебиз. Аларды деле акысыз. Областын аймагындагы жарандарга бардыгыбыз. Демек жарандарга ушуну жеткирип койгон жакшы экен да, биздин көрүүчүлөргөчү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Баткен шаарындагы ушу политикага келип калсаңыздар, сиздер УЗИге түшө турган болсоңуздар, 100% бул жер акысыз туугандарым. Көрүп кетип. Саламатсыздарбы, ишенимдерге ийгилик болсун. Рахмат. Психиатрия болгондуктан бейтаптаркен бул жерде психиатриялык оорулардын бардыгы электрондук базада да. Мисалы каттоодо басымы жоксугун десе, компьютерден көрүп турат. Бүт баары электрондук базада бар. Барды келгенде. Мына бул жак кардиология турат бул жерде. Bizde hazır birinci kesekte var. Ушул жерден Birinci kesekte var. Kardiyologisi var. Жүрөк кан тамыры, кардиология бар. Экиге алжак тартат. Экиге мен ушул жерден сурайын дедим да, жана кардиология боюнча бизде аппаратуралар жетиштүү Баткенде. Ооба, ошол дагы жок. Бул жерде Саламатсыздарбы. Фтизиатр, бул багы инфекциялык контроль талабы боюнча өзгөчө эшик болуш керек, выход болуш керек деген өзгөчө багы. Анан бул компьютерде онлайн консультация көбүнчө. Онлайн консультация жүргүзүп, ошол жерде фтизиатр кабинетинде. Бул жагында дагы доска жазып көрсөтүү. Burada training yapıyoruz. Burada bu maska aparatı. Burada Рентген аппараты. bu rentgen aparatı 2010'da aldık. 20. yılı işe girdiğimiz. Ошол пандемия учурунда күнүнө 100ге жакын бейтапты тартып атты. Тартып аттыга 100ге чейин. Күнүгө максимум 100ге чейин бейтап. Бунун өзгөчөлүгү бул 120 килограммга чейинки бейтаптарды автоматически тартат. Эшик жабылгандан кийин сырттагы адамга рентген булучу зыян тийбейт. Ошондон өзгөчө. Бул жерде тартып атканда көрүнүзбү? Камерадан көрүнөт. Бул жерде монитор бар экен, көрүнүп турат. Бул жакта базага регистрация кылып, регистрация болгондон кийин уже врачка автоматически кылат. Мурда мен көрүп элем да, арзекке куртанышма рентген аппаратты жетинтип, жаткырып, бери жаткырып, бунда бүт бары турбайбы? Мындай. Аппараттын бул бизде поликлиника болгондуктан амбулатория деген бир гана көкөрөктө стоя тартабыз да. Бизде осмотр көп да. Ошон үчүн стоя тартабыз. Анан ооруканада сиз айткандай кол сыңнан болуп, буту сыңнан болуп, тура албай турган бейтаптар болуп, аларды талап башка. Алардын аппарат өзүнчө аппарат стационарда. Анан мунун азыр могул жерге дагы бир рентген аппаратты пландаштырып атабыз. Эртең буюрса келсе, могул жерге жана сенаттан стационардан аппарат түшөт. Ошондо биз мына Баткен шаарынын элине рентгендин бардыгын биз акысыз көрсөтөбүз. Акысыз болот. Бул мисалы ооруканага жөнөтүп атпайбыз. Ошол рентген көп. Бул жерде ошол рентгенди койсок буюрса баары бейтаптар акысыз. Бул жерге да түшүү акысыз, Бул жерде бардыгы акысыз. Рентген түшүп. Мына жерде врач өтөт. Бул жакта рентген тартылып, бул жакка өтөт. Бул жакка өткөндөн кийин бул жерде врач мына көрсөң. Врач көрөт. Туберкулез барбы же кандайдыр бир оорулары барбы?
бул докторубуз оперировать этет. Консультацияны ушул жерден алабыз. Надо будет консультация берет, надо будет фтизиатр бар, терапевт бар, баштарга жөнөтөт. Анан ал жактан кагазы чыгат, колуна берет. Же болбосо муну сүрөткө деле тартып алса, телефонго деле тартып алса болот. Кагазды да чыгарып берет да. İşinize gelin. Экинчи кабатта 205 номердеги физ кабинетке келдикми? Саламатсыздарбы? Бул жер эчтекеси жок түз эле бөлмө окшойт да. Анан азыр ошол багы физ кабинеттин бар салабын алайык да, ошондо турмаганда темирлерди ушундай занавескаларды жасап тартылганбыз. Бул аппаратураласы ошо өкмөт тарабынан Fizyoterapия жүрөт ошол жерде. физиотерапевтический процедура бар, нефилиде. Аппаратурага караңыздар, толук бүт. Бардык аппаратуралар мол. Эми булар көпчүлүгү кичинекей чакан, багы. Канча адамды теле аласыз же самасызбы? Бир күндө 20 адам келишет. Обедке чейин келип, кээ бир иши барлар түштөн кийин да келишет. Канча саат канчача иштейсиз? Мен 5:30 чейин иштейм. 5:30 иштейсиз. На, караңыздар. Физиотерапия. Могул жерде азыр мен ойлойм бир 10 адамды бир телени телейсиздер жөнүндө. 10 адам да, мынакей караңыздар, шарттуу сонун кылып жасап коюптур. 10 адамды жөнүндө бир телени телеп берет. Бул багы мурда ар жакта жол жака көчкөндө мына стойлар кабинет болуп калды да, анан номерин коюп, занавескасын жасап, анан аппаратураларын коюп, бул кабинетти бир кабинетке ыңгайлаштырып алдык. Барган сайын жаңы муктаждыктар боло берет, ошого карап колтоп кетсиздер. Мен ойлойм азыр толук жетиштүү эле болду ошо, же да бир аз кемчиликтер бар сизде? Жок, уже мисалы багы травма кабинетте доктор Саламатсыздарбы? Травматология кабинети экен. Эң негизгиси бул санитардык талап да. Биринчи очередте санитардык талап, анан биринчи медициналык жардам көрсөткөнгө мындай сен өзүң айтып атпайсыңбы? Бардык шарттар. Бул жерде мына операционный столдор, мындай столдор жок болсо, мисалы көтөрүп, өзүн ыңгайлаштырып жасаса болот. Жаңы малый операцияларды ошондой эле жөнөкөй эле баары, мисалы кол сынгандарды, бут сынгандарды баарын жуусу, кандайдыр бир вскрытие, кесилген жара болот, рана болот, кандайдыр рана бул жерде ошол бар. Саламатсызбы? Бул жерде биринчи жардам көрсөтөсүз, травматолог. Андан өтө оор болсо ооруканага жаткырасыздар. Саат канчача иштейсиз күнүнө? 5:30 иштейсиз, ишиңизге келип калсын. Бул жерде дагы караңыздар, санитардык абал өтө жакшы, баары бардык шарт түзүлгөн. Хирургиялык, травматологиялык талап биринчи очередте жакшы. Мен арзу кылсаңыз, мына ойлоп сиз менен жүрүп, бүгүнкү ишмердиңиз менен таанышып отуруп, мен аябай бир нерсе таң калдым да. Бардык шарт ушунчалык түзүпсүз, демек медиктер бул жакта Керек. Бул жерде лор кабинетте багындай мурда көп эле багында шарт болгон эмес да. Шарт болгон эмес, азыр эми мындай аппараты менен диагностика кылсаң, менен алчу. Аппараттын жамысын. Бул жерде аппараттар бар экен, көрсөтүңүзчү. Азыр лор кабинетке келдик. Ушундай аппаратуралар коюптур, жаңы караңыздар. Бул жерде багы аппаратуранын өзгөчөлүгү багы видеодон сразу эле көрсөтүп, фото кылып снимать этип атса. Камера
Эндоскопка. А мунун учунда камерасы барбы? Ооба, камерасы бар. Колуп чыгатпайбы, былай эндоскопка чыгатпайбы. Шундай. Алдына şu kulakka kirip, murun gömleğine kirip tekşerip endoskop katarda görünmeyen yerlerge kirip janып кулактагына камера салып туруп эмне бар, эмне жок баарын көрүп турасыздар. Монитор аркылуу. Ушундай сонун аппарат экен, мына. Бул эми баягы Өтө сонун. Жанагы сөзүмдү улантып кетейин. Ушундай сонун шартты түзүпсүз. Мен бүгүнкү ишмердигиңиз менен таанышып отуруп, бир гана ак калатчандарыбыз элге жылуу, жакшы маанайда кызмат кылуусуна калыптыр. Кудай буюрса, сонун маанай менен кызмат кылып берсе, мынакей кандыңыздар шарттын баарына аябай жакшы кылып түзүп коюптур. Азыр Кусанович өзүнүн жетекчилиги астында эндоскопия да азыркы дарыгерибиз бетокта келип турган учурда келип ушул аппаратура баарына жетишти. Азыр жаңы бир гана заман талабына жол берген аппарат алышты. Тез жардам бөлүмү. Тез жардам бөлүмүндө Bunlarda dispatcher var. Dispatcher 103 kızmatı tünü gün işleyip. Oşunda öyle 112 kızmatı var. 112 kızmatı bile oşunda kavalı var. Çalılarda uşul жерден кабыл алса да? Негизги çalılar ушул жерде болот. Анан жана мен өзүм айтып кеттим, тез жардам кызматы ушу Бакин шаардын элине кызмат көрсөтөт. Анан кээ учурларда бар чек ара чыгып болгондо ушул райондун аймагындагы 9 бригаданын оперативдик чогултуп кайсы задача коюп, эмне иш алып барышыбыз керек. Жана бирөө кырсык кандай болушу да, ал диспетчер чакырып азыр бизде фельдшерлерде кызмат көрсөтөт. Врачебный состав жок. Эмне буюрса, чоң состав болсо, анан врачебный болот. Бул жерде смен менен 24 саат иш жүрөт да? Бул жерде 24 саат иш болот. Эртең менен смен алмашат, ошол эртең менен кече фельдшер. Анан кечинде келип калган же болбосо кандайдыр этаптар болсо, бул жерде бөлмөдө ушундай жардам көрсөтөт. Биринчи жардам көрсөткөн. Фельдшер врачтар болот да бул жерде. Бул жерде фельдшер болот. Фельдшерлер эми бизде алдынча үйрөтүп кылган да, ошондон жардам көрсөтөт. Урматтуу Арзек Кусанович, атайын биз үчүн бүгүнгү ушундай убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз менен мына бүгүн ошо медицина тармагындагы клиникада кандай иштер жүрүп жатат баарын сиз менен мына тааныштык, көрүүчүлөргө тааныштырдык. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мына ак калатчандарды бар болуңуздар, сиздер бар коомдо эл журтубуздун ден соолугу таза боло берсин. Биз бүгүн дагы кыскасы толук маалыматты бергенге аракет кылдык. Кандай кызмат көрсөтөбүз, кандай жардам көрсөтөбүз. Бирок мен ойлойм дегеле баягы аман-эсен болсун, бир гана ниетибиз ошол. Ден соолук болсун. Анан эч бир кырсык, бале бар элибизди ошондон сактасын. Биздин бир гана доктурлардын, врачтардын ниети бир гана. Ошондон элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Бир гана ошол биздин сына айткандай кээ кандай жардам көрөт, бул кандай ишкана деп турган болсо, мына ичинен толук таанышып алып келсе, жана биздин көрсөткөндөр баарыбыз акысыз толук алабыз. Эгерде кандайдыр сунуш пикирлер болсо, кандайдыр даттануулар болсо, мен түз эле кабыл алам. Эч бир убакыт жок. Күндүз күнү ушул иш убакыт баардык ушул элдердин суроо талабына жооп берген. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Сіздерге Баттал областық үй бүлөк дәрігерлер борборунун клиникасын сіздерге толугу менен көрсөттүк. Бүгүнкү чыгарышыбыздын каарманы Бөлбек Арзек Кусановичтин ишмердигин сіздерге толугу менен көрсөтүүнүн аракетин кылдык. Биздин чыгарышыбызды ар бир санын мындан ары толугу менен избей көрүп туруңуздар. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.